Саламатсыңарбы балдар? Кыргыз тили сабагын баштайбыз. Сабактын темасы бир өңчөй мүчөлүү сүйлөмдөр. Сабактын негизги өзөгү бир өңчөй мүчөлүү сүйлөмдөр боюнча түшүнүк аласыңар. Сабаттуулугуңар, сулуу жазууңар калыптанат. Кыргыз жеринин жаратылышын сүйүүгө, баалоого жана сактоого көнүгөсүңөр. Алгач өтүлгөн сабакка токтолуп, билимибизди толуктап алалы. Сүйлөм мүчөлөрү кандай болуп бөлүндү? Сүйлөм мүчөлөрү баш жана айкындооч мүчөлөр болуп бөлүндү. Баш мүчөлөргө кайсылар кирет? Баш мүчөлөргө ээ жана баяндооч кирерин билгенбиз. Айкындооч мүчөлөр кандай сызык менен сызылат? Сүйлөмдөгү айкындооч мүчөлөр толкун сызык менен сызылат. Эмесе балдар, жаңы темага өбөлгө түзүп алалы. Биринчи бөлүктө ким деген суроого жооп берген сүрөттөр камтылган. Ким бөбөк, ким дарыгер. Экинчи бөлүктө бирдей суроого жооп берген 4 сүрөттү көрүп турасыңар. Бардыгына эмне деген суроо колдонулат. Бир өңчөй мүчөлүү сүйлөм деген эмне? Сүйлөмдө бирдей суроого жооп берип, бирдей милдетти аткарган сөздөр бир өңчөй мүчөлөр болот. Бир өңчөй мүчөлөрдүн арасына үтүр белгиси коюлат. Бир өңчөй мүчөлөр катышкан сүйлөмдөр бир өңчөй мүчөлүү сүйлөмдөр болот. Жогоруда айткан сөздөрүбүздү мисалдар менен далилдейли. Мисалы, Кыргызстанда Бишкек, Кант, Кара-Балта шаарлары бар. Бишкек, Кант, Кара-Балта булар бир өңчөй мүчөлөр. Биздин бакчабызда анар, алма, жүзүм бышып турат. Анар, алма, жүзүм бир өңчөй мүчөлөр. Анткени бул сөздөргө бирдей суроо берилет. Анар эмне? Эмне алма? Эмне жүзүм? Көрдүңөрбү балдар? Бирдей суроолорго жооп берген сөздөр бир өңчөй мүчөлөр болду. Ал эми бир өңчөй мүчөлөр катышкан сөздөр бир өңчөй мүчөлүү сүйлөмдөр болду. Балдар, эми 19-беттеги Жомарт Бөгөнбаевдин Кыргыздын ала тоосу деген ырына көңүл буруп, ооз-эки иш жүргүзөлү. Алтын күмүш эшилген кендериң бар ала тоо, көздөгөнүң койбогон мергениң бар ала тоо. Бул ырда алтын күмүш деген сөздөр кездешти. Алар сүйлөмдө бир өңчөй мүчөлөр болду. Экинчи куплетинде ырдын аюу жолборс сүлөөсүн деген сөздөр бар. Булар бир өңчөй мүчөлөр. Анткени бардыгы бирдей суроолорго жооп берет. Эми балдар, жазуу иштерине киришебиз. Датаны жазып, көнүгүүлөрдү улантабыз. Экинчи көнүгүү схема боюнча сүйлөмдөрдү түзгүлө. Үлгүдө көрсөтүлдү. Жайытта кой, уй, эчки жүрөт. Кой, уй, эчки. Булар бир өңчөй мүчөлөр. Андан соң 4-чү көнүгүү менен улантабыз. Кыргыз тоолорун сүрөттөп 2-3 сүйлөм жазгыла. Сүйлөмдө бир өңчөй мүчөлөр катышсын. Мисалы, Кыргыз жерин ак мөңгүлүү бийик кооз тоолор курчап турат. Мынакей, Кыргыз тоолорун сүрөттөлгөн бир сүйлөм даярдалды. Калганын дагы дал ушул сыяктуу кылып улантасыңар. Андан кийин 19-беттеги 5-чи көнүгүү менен сабагыбызды улантабыз. Чийме боюнча сүйлөм түзүп, дептерге жазып, бир өңчөй мүчөлөргө суроо койгула. Үлгүдө көрсөтүлгөндөй кылып көнүгүүнү улантабыз. Ала тоодо алтын күмүш кени бар. Тоолорду аюу жолборс сүлөөсүн мекендейт. Сүйүктүү окуучулар, бүгүнкү сабактан кандай жаңы түшүнүктөргө ээ болдуңар? Эмесе билимиңерди бышыктап алалы.
Ырда бирөңчөй мүчөлөр барбы? Ырды окуйбуз жана бирөңчөй мүчөлөрдү табабыз. Бул сүйлөмдө кандай тыныш белги колдонулду? Бирдей суроого жооп берип, бирдей милдетти аткарган сөздөр эмне болот? Сен бүгүнкү сабактан кандай түшүнүккө ээ болдуң? Балдар, эми үйгө тапшырма алалы. Үйдө жазууну 7-көнүгү менен улантып, сүйлөмдөрдөгү тыныш белгилерди коюп көчүрүп жазасыңар. Андан кийин кыргыз тоосу уламалап улашып, кербенчинин төөлөрүндөй чубашып деген сүрөттөөнү чечмелеп айтып бересиңер. Ушуну менен сабагыбыз аягына чыкты. Саламатта болгула.